келечек муңга кантип сактап бере алабыз? Тазалыкты сактасак, таштандыны таштабасак, ошол боюнча биз келечек муңга таптаза кылып жеткирип бере алабыз. Биз жер шарыбызды сакташ үчүн эң биринчиден силер тазалыкты сакташ керек деп айттыңар, туурабы? Ооба. Анда биз бүгүнкү темабыз силерге маалым болсо керек. Бир нече суроолорду берип, силерге бүгүнкү темабыздын максат маңызын түшүнүп алсак. Анда суроого жооп беребиз. Таштанды деген өзү эмне? Бизде жооп берет экен Бабаназар. Бабаназар, таштанды деген эмне? Таштанды деген бул жер шарынын экологияны бузуучу усур. Экологияны бузуучу тамак аштын калдыктары туурабы? Азаматсың? Кийинки суроо. Отур. Таштандысыз дүйнө дегенге кандайча түшүнөсүңөр? Олман. Таштандысыз дүйнө дегенге кандайча түшүнөсүңөр? Таштандысыз дүйнө деген бул эч ким эч нерсе таштабаган таза жана тазалыкка кармаган жер. Азаматсың? Андан кийинки сурообуз. Биз күнүмдүк турмушта кандай таштандыларды билебиз? Бизде кайрылы Бабаназар. Бабаназар, биз күнүмдүк турмушта кандай таштандыларды билебиз? Кагаз, Кагаз, бутылка, бөтөлкө, дагы пластик идиштер, Биз күнүмдө колдонулган тамак аштын калдыктары таштандылар. Азамат. Бүгүн силер менен биз таштандысыз дүйнө деген темада талкуу сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын максаты силер айылда чөйрөнү таза сактоонун маанисин түшүнө аласыңар. Ар бир адам күнүмдүк жашоосунда таштандыны азайтуунун жолдорун жана анын туура башкаруун үйрөнөсүңөр. Табиятты коргоого, сактоого жана жоопкерчиликтүү мамиле кылууга тарбияланасыңар. Күтүлүүчү натыйжалар сабак максатка жетти деп эсептейбиз. Эгерде окуучу айылына чөйрөнү таза сактоонун маанисин түшүнө алышса, ар бир окуучу күнүмдүк жашоосунда таштандыны азайтуунун жолдорун жана аны туура башкарууну үйрөнө алышса, табиятты коргоого, сактоого жана жоопкерчиликтүү мамиле кылууга шыктана алышса. Бул сүрөт экологиялык көйгөйлөрдүн чындыкка айланганын көрсөтөт. Таштандынын көптүгү жана аны туура эмес тандоо адамдын жана жаратылыштын келечегине терс таасирин тийгизүүдө. Пластик, металл, кагаз сыяктуу материалдар туура иштетилбесе, бул жерлерде топтолгон таштанды жерди булгантат, айылына чөйрөгө зыян келтирет жана жаныбарлардын жашоосуна коркунуч туудурат. Бул сүрөт бир нече нерсени эскертип турат. Таштандыны кайра иштетүү, азыраак таштанды чыгаруу жана биздин ар бирибиздин жоопкерчилигибиз айылына чөйрөнү сактайт. Жашыл аймакта адамдар жана жаратылыш өз ара гармонияда жашашат. Бул сүрөт табияттын тазалыгын жана экологиянын маанилүүлүгүн билдирет. Жашыл жерлер, бак-дарактар, гүлдөр, таза аба бул биздин жашообуздун сапатын жакшыртуучу жана келечекте жашоо чөйрөсү үчүн маанилүү шарттарды түзөт. Жашыл аймактар экосистемаларга өбөлгө түзүп, карбон диоксидти соруп, кислородду бөлүп чыгарат. Ал эми бул жаратылыштын балансын сактоого жардам берет. Жашыл аймактардын көбөйлүшү жашоону жакшыртып, жаңы муунга таза жана коопсуз чөйрө калтырат. Таштанды деген эмне? Таштанды кайдан жаралат? Таштандысыз дүйнө дегенди кандайча түшүнөсүңөр? Таштанды деген бул биз күнүмдүк жашоодо колдонгон идиш аяктардын, тамак аштардын калдыктары болуп эсептелинет. Таштандылар бир нече бөлүктөргө бөлүнөт. Алар пластикалык, кагаз таштанды,
айнек таштанды жана металл таштандылар жана ошондой эле биологиялык таштандылар болуп бөлүнөт. Бул биздин таштандыга толгон дүйнөбүз болуп эсептелет. Ал бул болсо биздин таптаза дүйнөбүз. Экөөнүн айырмасын сезип турасыңарбы? Ооба, сезип турабыз. Бул дүйнө таптаза, аппак. А бул дүйнө болсо таштандыга толгон жер шары ыйламсырап турган абалы. Эми биз бул абалга ар бир адам өзүбүз салымыбызды кошконбуз. Биз бул жер шарыны тазалаш үчүн эмне иш-аракеттерди жүргүзүшүбүз керек? Албетте, биз эң биринчи таштандылардан арылышыбыз керек. Эң биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек. Кантип баштайбыз? Бир гана таштандыны жыйнап койсок эле арылып калабызбы? Жок, албетте, арып албайбыз. Таштандыларды турмушта колдонгон буюмдарды жана азыктардын калдыктары булар баардыгы таштандылар болуп эсептелет. Бул таштандыларды биз ар бирин бөлүкчө кылып бөлүшүбүз керек. Эң биринчи биологиялык таштандыларды өзүнчө, кагаз таштандыларды өзүнчө, пластикалык таштандыларды өзүнчө, металлдык таштандыларды өзүнчө жана айнек таштандыларды өзүнчө бир кутуга жыйнашыбыз керек. Албетте, бул таштандылар адамзат жараткан таштандылар болуп эсептелет. Бул таштандылар абага чыгып, абадан кайра эле биздин өзүбүздү жабыркатат. Бир гана өзүбүздү эмес, жаныбарларды, айна чөйрөдөгү бүт баардык нерселер булат жок кылат. Дүйнөдөгү жана биздин өлкөдөгү кандай көйгөйлөр бар? Ушул биздин бүтүндөй эле жер шарын каптап калган көйгөй болуп эсептелет. Канткенде таштандыдан арылабыз. Кана балдар, анда биз биргеликте таштандынын арылуу жолдорун биргеликте издеп көрсөк. Бул жерде жер жүзүн өзгөрткүн келсе, ал өзгөрүүнү А дегенде өзүңдөн башла. Муну бизде Махатма Ганди айткан экен. Албетте, биз өзүбүздөн баштасак, ошондо гана биздин коомубуз, айна чөйрөбүз дегени биздин жер шарыбыз таптаза болуп калат. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Бул биздин улуу ишмер атабыз Исхак Разаков айткандай. Биз өзүбүздү таза кармасак, айна чөйрөбүздү таза кармасак, бүтүндөй эле коомубуз дагы таптаза болот. Айна чөйрөнү тазалап, эми таштандыларды эмне кылабыз? Таштандыларды тазалап эле жыйнап койсок, биз көйгөйдөн арыла алабызбы? Албетте. Таштандыларды бөлүп, кайра иштетүү, аны азайтуу керек. Бир гана ушул кайра иштетип бөлүкчөлөргө бөлүп койсок гана арып алабызбы? Жок, албетте. Анда биз таштандыларды кайра бөлүп жыйнагандан кийин силер менен талкуу сабагын жүргүзөбүз. Окуучулар эки топко бөлүнөсүңөр. Биринчи топ тазалык сакчылары айна чөйрөнү таза кармоо боюнча сунуштарды бересиңер. Экинчи топ кайра иштетүү эксперти. Таштандыны кайра иштетүү жолдорун табасыңар. Ар бир окуучунун ою абдан маанилүү болот. Тазалык сакчылары биринчи топтогу тазалык сакчылары. Силер тазалыкты сактоо боюнча кандай сунуштарды бересиңер? Биз тазалык сакчылары биринчи кезекте айлананы жакшылдандырып, бактырактарды отургузуп, бактырактардагы тазалыкты сактап, айлананы жакшылдандырабыз. Азаматсыңар. Кезек экинчи топто. Экинчи топ таштандыларды кайра иштетүү боюнча сунуштарыңар. Biz taşınmaları kare işlep çıkarıda, biz kağıt zaten parasını işlep alıp, kare işlep çıkarıda verip, andan çıkan izlerde unutuyoruz. Азаматсыңар. Мында оюн бөлүгү. Азыр биз таштандылардын баардык туру менен таанышып чыктык. Ал таштандыларды биз туура бөлүштүргөндө үйрөнөбүз. Туура бөлүштүрсөк, бул бизде таштанды желим идиш деп болуп саналат. Бул турмуш тиричиликте бир эле жолу колдонулчу
идиштерибиз бир жолу колдонгондон кийин бул таштандыга айланат. Муну биз пластикалык таштандыга салабыз. Андан кийин бул дагы биздин турмуш тиричиликте колдонулган азыктардын калдыктары болуп саналат. Булар кагаз таштандыга кирет. Ал эми булар пластикалык биз бир жолу колдонулган ичиндеги суусундуктарды ичип бүткөн соң биздин пластик таштандыбызга айланат. Андан кийин бул биздин металл таштандыбыз. Ар кандай суусундуктардын идиштери металл таштандыларга айланат. Биз бул жердеги таштандыларды дагы бир жолу бул биздеги пластик баштыгыбыз болуп саналат. Бул пластик баштыкты биз пластикалык таштандыга салабыз. Кагаз таштандыбыз кагазга кирет. Биз таштандыларды бөлүкчөлөргө бөлүп алып. Эми биз буларды таштандыларды төрт бөлүккө бөлүп алдык. Ушунча эле бөлүп койгондон биз бир отоло таштандыны арылабызбы? Жок, албетте арылып албайбыз. Пластик таштандылар. Пластик таштандылар биздин жашообуздун бир бөлүгү болуп саналып калган. Ар бир эле турмушта колдонулган нерселерибиздин баардыгы пластик идиштерде сакталат. Туурабы? Ооба. Бул пластик идиштер изилдөөлөр боюнча 400 жылдан 1000 жылга чейин жер жүзүндө чирибейт экен. Ошондо мына жер шарыбызды бүтүндөй эле пластик таштандыга айландырып бүтөт экенбиз. Андан кийин кагаз таштандылар канча убакытта чирип жок болот? Кагаз таштандылар 4-6 айдан баштап 2 жылга чейин бүтүндөй эле жер шарында чирип жок болуп кетет. Демек биз пластикалык таштандыларга караганда кагаз буюмдарды, кагаздан жасалган баштыктарды колдонгонубуз бир канча жакшы экен. Демек балдар, таштандыларды бөлүп жыйнап кайра иштете берсек, көйгөй чечилип калабы? Жок, албетте. Жок, албетте. Анда эмне кылышыбыз керек? Биз бир жолу колдонуучу буюмдардын ордуна көп жолу колдонуучу буюмдарды колдонушубуз керек. Пластик баштыктардын ордуна биз көп жолу колдонулган материал баштыктарды колдонушубуз керек. Үйгө тапшырма. Менин жашоомдо таштандысыз дүйнө. Ар бир окуучу өзүнүн пландарын түзүп берет. Табият бул биздин үйүбүз. Аны таза сактоо ар бирибиздин милдетибиз.